саламатсыздарбы? Бүгүн биз Хелл Элроттун «Магия утра» эртең мененки убакыттын сыйкыры китебин кыргызчалап кыскача талдайбыз. Бул китеп жөн гана эрте ойгон деген кеңештерден турбайт. Бул адамдын психологиясын, аң сезимин жана жашоого болгон көз карашын түп тамырынан бери өзгөртө турган терең система. Автордун тагдыры өлүмдөн кайтып келген Хелл Элрот. Бул китептин ушунчалык таасирдүү болгонунун себеби автор мунун баарын өз башынан өткөргөн. Хелл Элрот 20 жашында абдан ийгиликтүү сатуучу, жаш, келечектүү жигит эле. Бирок бир күнү анын унаасын мас айдоочу келип сүзөт. Хеллдин жүрөгү 6 мүнөткө токтоп калат. Денесиндеги 11 сөөгү сынат. Мээси катуу жабыркап, дарыгерлер анын өмүр бою баса албай тургандыгын айтышат. Бирок Хелл багынган эмес. Ал өзүнүн үстүнөн иштеп, кайрадан басып кеткен. Атүгүл марафондо 52 чакырым чуркаган. Бир нече жылдардан кийин ал кайрадан кризиске учурайт. 2008 жылдагы экономикалык кризисте карызга батып, депрессияга түшөт. Мына ушул экинчи кризистен чыгуу үчүн ал дүйнөдөгү эң ийгиликтүү адамдардын адаттарын изилдеп, магия утра системасын ойлоп тапкан. Бул система аны кайрадан миллионер жана дүйнөгө белгилүү жазуучу кылды. Китептин негизги философиясы 95% адамдардын тузагы. Хелл Элрот китебинде ачуу чындыкты айтат. Адамдардын 95% өмүр бою орточо жашоодо жашап өтүшөт. Алар өзүнүн потенциалын толук ача алышпайт. Дайыма акча тартыштыгынан, стресстен кыйналышат жана жумушка нааразы болушат. Эмне үчүн? Себеби алар бүгүн деген күндүн маанилүүлүгүн түшүнүшпөйт. Эртең баштайм, кийинки дүйшөмбүдө кылам деген шылтоо адамды ошол 95%дын катарында калтырат. Ал эми калган 5% ийгиликтүү адамдардын катарына кошулуу үчүн жашоону дал ушул бүгүнкү таңдан баштоо керек. Сыйкырдуу 6 кадамдын терең мааниси. Келиңиз, жогоруда айтылган 6 кадамдын ар бир мүнөтүнө чейин терең, кенен талдап өтөлү. Бул куралдарды Хелл жашоону куткаруучу устундар деп айтат. Биринчи кадам — жымжырттык. Тургандан кийин 10 мүнөт. Бул убакытта сырткы дүйнөнүн ызы-чуусун өчүрөсүз. Бул диний дуа, медитация же жөн гана дем алуу көнүгүүсү болушу мүмкүн. Кандай кылуу керек? Көзүңүздү жумуп, түз отуруп, мурдуңуз менен терең дем алып, оозуңуз менен акырын чыгарасыз. Ойлоруңузду кубаңыз. Алардын келип кетишине жөн гана байкоо салып отурасыз. Бул эмне үчүн маанилүү? Бул мээдеги кортизол, стресс гормонунун деңгээлин түшүрүп, күндү коркунуч менен эмес, ишеним менен баштоого жардам берет. Экинчи кадам — аффирмация, 10 мүнөт. Бул өзүңдү алдоо эмес, бул аң сезимди кайрадан программалоо. Биз кичинекей кезибизден бери менин колумдан келбейт, бизде акча жок деген сыяктуу негативдүү программалар менен чоңойгонбуз. Бул үчүн кандай кылыш керек? Өзүңүзгө жаккан позитивдүү сүйлөмдөрдү кагазга жазып алып, аны сезим менен үн чыгарып окуңуз. Мисалы, мен өз жашоом үчүн 100% жоопкерчилик алам. Менде бардык кыйынчылыктарды жеңүүгө акыл, күч да жетиштүү. Эмне үчүн маанилүү? Кайра кайталанган сөз акыры түпкү аң сезимге сиңет жана сиз чын эле ошондой адамга айлана баштайсыз. Үчүнчү кадам — визуализация, 10 мүнөт. Бул келечектин сүрөтүн мээде тартуу. Мээбиз реалдуулук менен фантазияны айырмалай албайт. Сиз бир нерсени канчалык так элестетсеңиз, мээ ошончолук чындык катары кабыл алат. Бул үчүн кандай кылыш керек? Көзүңүздү жумуп, эң чоң максатыңызга жеткен күнүңүздү элестетиңиз. Мисалы, кыялыңыздагы үйдүн эшигин ачып жатканыңызды, анын жытын, ачкычтын үнүн угуңуз. Ошондой эле бүгүн аткарыла турган иштерди кандай жеңил жана ийгиликтүү бүтүрүп жатканыңызды да көрүңүз. Эмне үчүн маанилүү? Бул сизге ички энергия берип, максатка карай жолду кыскартат. Төртүнчү кадам — эртең мененки кыймыл, 10 мүнөт.
Спорт залга барып 2 саат машыгуу шарт эмес. Бул жерде максат денени ойготуу. Кандай кылуу керек? Тез-тезден отуруп туруу, же болбосо отжимание же жөн гана сүйүктүү музыкаңызга бийлөө. Негизгиси жүрөктүн кагышын тездетип, тер чыгарыш керек. Бул эмне үчүн маанилүү? Кан айлануу жакшырып, мээге чоң көлөмдөгү кычкылтек барат. Сиз заматта сергек боло түшөсүз. 5-кадам. Китеп окуу. 10 мүнөт. Хелл Элрат айтат: сиз издеген бардык суроолордун жообу китептерде жазылган. Башка адамдардын ондогон жылдык тажрыйбасын сиз бир нече саатта окуп ала аласыз. Кандай кылуу керек? Күнүнө болгону 5-10 бет китеп окуңуз. Эң башкысы окуган нерсеңизден алган бир гана жакшы идеяны ошол эле күнү жашооңузга колдонуп көрүңүз. Бул эмне үчүн маанилүү? Эгер күнүнө 10 бет окусаңыз, бир жылда 3650 бет болот. Бул орточо эсеп менен 18 даана пайдалуу китеп деген сөз. Сиз бир жылда башкалардан 18 китепке акылдуураак болосуз. 6-кадам. Күндөлүк. 10 мүнөт. Ойлор мээде турганда бул жөн гана башаламандык. Ал эми кагазга түшкөндө бул планга айланат. Кандай кылуу керек? Блокнотуңузду ачып, 2 нерсени жазыңыз. Шүгүрчүлүк. Жашооңузда бар кичинекей нерселерге дагы ыраазычылык. Жана пландар. Бүгүн аткарыла турган эң маанилүү иштерди жазыңыз. Бул эмне үчүн маанилүү? Бул сиздин көңүлүңүздү көйгөйлөргө эмес, мүмкүнчүлүктөргө, пландарга бурат. Жаңы адаттарды калыптандыруунун 30 күндүк сыры. Хелл Элрат адамдар эмне үчүн эрте турууну таштап салышарын иликтөө менен адаттын калыптанышын 3 баскычка бөлөт. Алгачкы 10 күн. Чыдагыз. Бул убакта денеңиз каршылык көрсөтөт. Төшөктөн туруу абдан кыйын болот. Койчу ошону, дагы 5 мүнөт уктай турайын деген ойлор келет. Бул учурда темирдей эрк керек. Экинчи 10 күндүк. Жагымсыз болот сизге. Денеңиз бир аз көнө баштайт, бирок дагы деле эрте туруу сизге рахат алып келбейт. Сиз дагы эле өзүңүздү мажбурлайсыз. Акыркы 10 күндүк. Жеңилбес. Мына ушул баскычта сыйкыр башталат. Сиз эртең менен өзүңүз эле кубаныч менен ойгоно баштайсыз. Бул сиздин жашоо образыңызга айланат. Сиз таңкы убакытты сүйүп каласыз. 5. Эгер убактым таптакыр аз болсочу дегендерге 6 мүнөттүк магия. Эгер сиз жумушка шашып жатсаңыз, же убактыңыз абдан тыгыз болсо, Хелл бул ритуалды болгону 6 мүнөттө аткарууну сунуштайт. Ар бир кадамга 1 мүнөттөн бөлүшүңүз керек. 1 мүнөттө тынчтыкта дем алуу, дем чыгаруу. 2 мүнөт аффирмацияларды окуу. 3 мүнөт максаттарды визуализациялоо. 4 мүнөт 1 мүнөт бою тез туруп отуруу же болбосо секирүү. 5 мүнөт китептин бир гана бетин окуу. 6 мүнөт күндөлүккө бүгүнкү эң башкы максатты жазуу. Жыйынтыктап айтканда, магия утра бул өзүңүздүн үстүңүздөн иштөөгө убакыт табуу куралы. Күндү өзүңүздү өнүктүрүү менен баштасаңыз, калган иштериңиз өзүнөн өзү ийгиликтүү болот. Бул 6 кадамдын ичинен сизге эң көбүрөөк кайсынысы жакты? Жана аны эртең таңда колдонуп көрүүгө даярсызбы? Комментарийге өз пикирлериңиздерди калтырыңыздар. Жана менин каналыма катталып, коңгуроону басканды унутпаңыз.